Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Чубагажы сахабаларга караганда жакшыраак болгонбу деген суроо көбүрөөк түшүп аткан үчүн видео каралуу менен жооп берип коюуну туура көрдүк. Эми чубагажы же болбосо башка сахабалардан кийинки доордо жашап өткөн аалымдар, уламалар мына ушулар жакшыраакпы же мунусунан бул кыйыныраакпы деген суроо бул бүгүн келип пайда болуп жаткан маселе эмес. Анткени бул Усман ибн Аффандын кезинде эле мына ушундай фитнаны көтөргөн сабаилер болгон. Сабаилер булар кыяматка жакын Иса алейхиссалам кайтып түшөт эмес, Иса алейхиссаламга караганда Мухаммад акылуураак эмеспи? Мухаммад кайтып түшөт да деген бир фитнаны үммөттүн арасына жайылткан. Мына ушул сыяктуу улам убакыт өткөн сайын мындай нерселер кайталанып тура бере турган көрүнүш. Эми адамзаттын эң жакшысы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, андан кийин сахабалар. Бул боюнча биздин мазхаб башчыбыз имам Абу Ханифа өзүнүн Фикхул Акбар деген китебинде ушундай баяндайт. Афдалун нас ба'да Расулилlah sallallahu aleyhi ve sellem Abu Bakr Sıddık, summa Umar bin Khattab, summa Osman ibn Affan, summa Ali ibn Abu Talib, abirina alal haqqi netevellahum jami'an. Ve la nezkuru sahabete illa bi khayr. Mına ушундай bir matin kelet. Эмне деген адамзаттын эң жакшысы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан кийинги турган бул Абу Бакр деп билебиз. Бул акыйда этикад маселесинде мына ушундай баяндайт. Андан кийин Омар ибн Хаттаб, андан кийин Осман ибн Аффан, андан кийин Али ибн Аби Талиб ридваналлаху алейхим ажмаин. Аллах таала алардын бардыгынан ыраазы болсун. Биз булардын бардыгын жакын тутабыз өзүбүзгө. Бул шиялар сыяктуу биз бирөөсүн кармап алып, бирөөсүн калгандарын жээрибейбиз. Бул жакшыраак, калгандары адашкан же башка эмес. Биз бардыгына бирдей вали өзүбүзгө жакын тутабыз. Алар ар дайым акыйкаттан тайган эмес, акыйкат жолунда болушкан. Андан кийин сахабаларды биз эстегенде жакшылык менен гана эстейбиз деп. Бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадиси бар. Оля тасуба сахаби, менин сахабаларым силер сөкпөгүлө, силер эгерде ухутта ушундай бир жакшылык кылсаңар дагы алардынга жетпейсиңер деген. Андан кийин демек сахабалар боюнча Куранда аяттар түшкөн, жалпылай дагы Estaizu billah was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal-ansar. Алдыңкылар эң биринчилер алар мухажирлерден жана ансарлардан болгон деп. Жана сахабалар боюнча радиаллаху анхум ва раду ан. Аллах таала алардан ыраазы болду, алар Аллах тааладан ыраазы болду. Кыскасы, мына ушундай мухажирлер, ансарлар жана жалпы эле сахабалар боюнча Куран аяттары алардын эң адамзаттын пайгамбардан кийинки эң жакшы экендиги боюнча тасталган жетиштүү аяттар бар. Ана пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын дагы хадистери келет. Бир риваятта хайрукум карни десе, бир риваятта хайрул курун карни. Силердин жакшыңар жосум эң жакшы доор бул менин доорум. Суммаллазина ялунахум, суммаллазина ялунахум. Кийин андан кийинкилер бул табиандердин, кийин андан кийинкилер бул табииндердин доору. Жосом ошолор. Эми мына ушундай сахабалардан биз кайсы бир аалым же кайсы бир данышман кишини жакшыраак деп айта албайбыз, анткени бул боюнча жогорудагыдай ачык, айкын далилдер келет. Эми ошол эле катарда биз ар бир аалымдын өзүнүн өз ордуна коюп, сыйырматын жайына коебуз. Анан бул жакшы, бул жаман деп баягы
талашып тартышып анын ким болуп кетиптир, мунун ким болуп кетиптир деп сөккөнгө чейин дагы барбайбыз. Же болбосо кимдир бирөөнүн этегин бекем кармап туруп ушул гана деп баягы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кайтарган гулу деп коет, өтө бир аша чабып анан Иса алейхиссаламды Кудайга теңеп, же болбосо өздөрүнүн эмелерин, илимдүүлөрүн жана жол көрсөтүү ибадат көйлөрүн алар робби тутуп алышты деген аят бар. Кудайга теңеп, же болбосо пайгамбарга теңеп бардыгынан ашырбайбыз. Ар кимдин өзүнүн ордуна коебуз. Чубак ажы биз үчүн бир урмат, сый көрсөтө турган инсан, ал үчүн дуа кылабыз. Аллах Таала кабырын нурдуу жарык кылсын жана ал кишини өзү айткандай кылып сыйлайбыз. Ушундайдан урматтайт элем дей беришет, анан кийин бата тилек кылсаңыздар урмат кылган болот иншалла. Эң жакшы урмат тилек бизге ошо сабактарды угуп, ошого амал кылып башкаларга жеткирсеңиз ошо урмат сый болот бизге.